Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Карапашы Бакыт Шермаматович. Жалпыңыздарга ушул видео кайрылуу аркылуу кайрылууну туура көрдүм. Анткени мен 2025-жылдын 10-октябрында УКМКнын мурунку төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин жеке мага болгон мамилелерин айынан кылмыш куугунтугуна кабылып, мыйзамсыз камакка алынган. Бул тууралуу өзүңөргө белгилүү болгондой 2025-жылдын 12-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппарат жетекчисинин мурунку орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин атын жамынып, $200,000 Америка долларын опузалап алып койгон деп жалпы маалымат каражаттар аркылуу ушундай жалган маалыматтар чыккан. Бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Алар менин кадыр баркыма, арет намусума шек келтирет жана ошондой эле жалпы элдин мага карата жек көрүү сезимин пайда кылуу үчүн, резонанс жаратуу үчүн жасалган, атайлап уюштурулган жалган маалымат. Ал боюнча айта кетсем, 10-октябрь 25-жылы Чүй УКМК тарабынан козголгон кылмыштын алкагында мага дагы көрсөтмө бар экенин уккандан кийин мен эмне маселе болгонун билип, ал жагдайлар боюнча түшүндүрмө берүү үчүн барганмын. Мен ошол күнү эле мага эч кандай ал иштин алкагында эмне маселе болгон экенин аны түшүндүрбөстөн туруп эле УКМКнын Сыдык жана Арсен деген кызматкерлери тарабынан уртокмокко алындым. Ал жерден ал Арсен деген улук опер кызматкер экен. Ал мени бир нече жолу сүрөткө тартып, УКМКнын ошол кезде төрагасы Камчыбек Ташиевке жөнөтүп турду. Анын айтуусунда Камчыбек Ташиев Арсенге түздөн-түз тапшырма берип, Бакыттын сүрөтүн тартып мага жөнөткүлө, силер ошол Бакытты кармадыңарбы же башканы кармап алдыңарбы? Мен аны тааныйм, мага ошон үчүн анын сүрөтүн жөнөткүлө деп тапшырма берген. Арсендин жөнөткөн сүрөттөрүн жактырбастан Ташиев Бакыт кайсыл жерде отурганын, эмне себептен кармалып келгенин сезгенде эмес го, силер аны өзүнүн чувствосуна келтире алган жоксуңарбы, кайсыл жакта отурганын сездирип койгула деп түздөн-түз кызматкерлерине мага карата күч колдонууга, кыйноого, уруп сабоого тапшырма берген. Анын натыйжасында биз ал жерде ушул Сыдык жана Арсен деген опер кызматкерлер тарабынан уртокмокко алынып, ошондой эле Альфа кызматтын балдарын чакырып келип, ошолорго салып берип сабатабыз деген коркутуулар, кысымдар болду. Ошондой эле ал күнү тергөөчү тарабынан дагы менин берген көрсөтмөлөрүм кабыл алынбастан, мен көрсөтмөдөн баш тартам деген протоколго мен мажбурлап кол койдурууга мажбур кылышты. Анткени себеби мени сурак кылган тергөөчү Бактыөлөт аттуу тергөөчү болчу. Анын айтымында менин берген көрсөтмөлөрүм негизинде мени кармоого эч кандай негиз жок болчу. Ал жерде Асрандиев Тимурлан деген жаран мага карата $100,000 Бакытка берген деген көрсөтмөсү бар экен. Ал боюнча Тимурлан Асрандиев экөөбүздүн ортобузда инвестиция кылуу боюнча келишимдин негизинде мен андан $100,000 акча алгандыгым чын. Мен ал акчаны карызга алгандыгым тууралуу мен тилкат жазып бергенмин. Ошондой эле ал ошол алган акчаны Ысык Көл областындагы 10 гектар жер тилкесинин трансформациясына, ошонун кеткен баягы жердин госактысын алуу үчүн айыл чарба жоготууларына жана буга чейин төлөнбөгөн салыктарды төлөө үчүн алынган болчу. Мен ал акчаны алып, ошол эле заматта Усеналиева Назирага бергенмин. Усеналиева Назира ал Камчыбек Ташиевдин аялы Айгүл, паспорттагы аты Нургүл жеңенин жакын курбусу болот. Анын Кыргызстандагы өкүлү болот. Бул экөө ошол Айгүл жеңенин атынан көп
иштерди бүтүрүп жүрөт да Кыргызстанда. Мен ал акчаны берген себебим Усеналиева Назира мурда мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын орун басары болуп иштеген, Кыргыз патентте иштеген, улутташтыруу боюнча агенттиктин жетекчиси болуп иштеген. Ошондуктан эми жер маселелери боюнча түшүнөт го деп мен ал киши менен кеңешкем. Ушул жерден айыл өкмөттүн чечими бар экен, ситуационный план, тиги архитектуранын, пожарный служба, башка бүт уруксаттары бар экен, болгону госактысы жок экен, жасалбай калган экен убагында. Ошону мыйзам чегинде жасасак болобу деп мен кеңешкем ал киши менен. Анан ал киши айтып калды, мен документтерди бир сыйра таанышып көрөйүн, керектүү кишилер менен да кеңешейин деп. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин бакыт бул ишти бүтүрсө болот экен, бирок буга бир 10 миллиондон ашык акча кетип калат экен, көптөн бери налогдор төлөнө экен, жанагы айыл чарба жоготуулар, башка маселелер боюнча. Ошондуктан мен 100 000 долларды мен карызга алып, ошол жерди бүтүрүү максатында ошо Усеналиева Назирага берген болчумун. Бир аз убакыт өтүп, Усеналиева Назира айткан убагында ал документти бүтүрө алган жок. Анан мен ал акчаны кайтарып бер деп талап кылып баштаганда, ал акчаны Айгүл жеңеге берген болчумун. Ошол бүтүрүп берем деп убада берген болчу. Эми сен башынан баштап эле тиги Айгүл жеңе менен мындай менин иштешиме бир аз каршы пикир айтып келгениң үчүн мен сага ал кезде айта алган эмесмин. Ошондуктан өзүм бүтүрөм дедим эле, бирок ушундай болуп калды. Айгүл жеңеде бүгүнкү күндө акча, бирок ал азыр бере албай атат деп калды. Мен Асрандиев Тимурлан менен Усеналиева экөөнү жолуктуруп, кандай кылып чечели бул маселени дегенде Усеналиева Тимурландан Асрандиевден бир аз убакыт сурады. Ал макул болуп да бир аз күтө турган болду. Дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин мага Усеналиева менен Асрандиев экөө келип, Асрандиев, мен өзүм бул документтерди бүтүргөнгө мен мүмкүнчүлүгүм бар. Усеналиевадан акчаны алдым. Эгерде мага нотариустан генеральный доверенность жазып берсеңер, мен бул жердин документин өзүм бүтүрөйүн деди. Усеналиева дагы айтты, документтерди Асрандиев өзү бүтүргөн атат, мынакей акчаны буга берип койдум. Андан сырткары эми бул документти бүткөндөн кийин дагы экинчи саясий маселе болуп калышы мүмкүн. Азыркы кезде бүт жер тилкелерин, мурунку берилген жерлерди мамлекетке кайтарып алуу жүрүп аткан, ошол кезде билесиңер баягы. Мамлекет кайтып алып койбостук үчүн мен бир аксакал менен сүйлөшүп, Камчыбек Ташиев менен жеке бул маселени чечип атабыз деди. Макул деп мен мамлекеттик нотариустан генеральный доверенность жазып бердим. Ошону менен мен Асрандиев менен кийин жолуккан жокмун. Асрандиев дагы айткан убагында документти бүтүрө алган жок, бирок мана бүтөт, мына бүтөт деп убакыт чоюп келатты. Бул маселе жабыла элек болчу. Анан 25-жылдын 27-июль күнү мени Усеналиева Назира Надырбек Турганбаевич менен тааныштырып жолуктурду. Ага чейин бир нече жолу аксакал жөнүндө айтып аткан, ушул Надырбек Турганбаевич экенин мага айткан болчу, мен билчүмүн аны. Анан ошол жолугушууда Надырбек Турганбаевич дагы Ташиев менен жолугуп чыкканын, жеке 10 гектар боюнча маселени чечилгенин, жана эгерде биз макул боло турган болсок, ал жердин документтерин бүткөндөн кийин УКМКнын атайын эсебине 35 миллион сом төлөшүбүз керек экенин, бул эми Камчыбек Ташиевдин талабы экенин айтты да. Анан эгер биз ошого макул болсок, анда Камчыбек Кыдыршаевич тиги Ысык Көл областынын УКМКнын жетекчисине дайындайт. Биз ал кишиге барып жолугабыз, анан аркы жумушту ошол УКМКнын Ысык Көл областы боюнча жетекчиси ошол бүтүрөт деп сүйлөшүп чыкканын айтты. Биз макул болдук. 28-июль күнү Каракол шаарына Ысык Көл областынын башкы УКМКнын башкы башкармалыгына Надырбек Турганбаевич болуп биз бардык. Анан ал жактан документтерди берип келдик. Убакыт бир аз күтүп тургула деди, кабарлашабыз деди. Ошол менен биз күтүп калдык. Анан эми Надырбек Турганбаевич боюнча мен Усеналиевадан гана угуп жүргөм. Анын айтуусу боюнча Надырбек Турганбаевич президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич менен өтө жакшы мамиледе экен.
президентибиздин Каракулча району боюнча өкүлү да болуп эсептелет экен. Жана эми мындан башка да көп жумуштарды Айгүл жеңе менен бүтүрө албаган, Айгүл жеңенин күчү жетпей калган маселелерди Надырбек Турганбаевич чечип берет деп Назира Усаналиева көп жолу айтып, жана ошондой эле мени да ишендирген болчу тааныштырганга чейин. Ошондо мен Надырбек Турганбаевич менен ошондо таанышып, мынакей ал жерде Надырбек Турганбаевич дагы өзү дагы президент менен Камчы Кыдыршаевич менен болгон мамилелерин айтып, тастыктап, бизди да ишендирди. Эми муну айткан себебим мынакей бул жерде көрүнүп тургандай жалпы маалымат каражаттар аркылуу чыккан маалымат, жалган маалыматта мени Камчы Ташиевдин атын жамынып, ошонун атын пайдаланып $200,000 алган деп жалган жала жаап атпайбы? А бул жерде чынында Камчы Ташиевдин атын айтып, анын атын жамынып, ошол эле мезгилде президентибиздин да атын айтып, ошол кишилер менен жакындык мамилесин айтып пайдаланган бул Надырбек Турганбаевич менен Назира Усаналиева болгон. Мен ошол акчаны талап кылгандыгым себеп ушу менден кутулуш үчүн булар ушул жолго барышып, мени каматканга барышты да. Ошону менен 15 сентябрда алдамчылык беренеси менен Асырандиевке кылмыш иши козголот. 10 октябрда мен барганда УКМКга ал жерден беттештирүү мезгилинде беттештирүү протокол түзүүдө Асырандиев айтып атат: Карапашев Бакыт Ташиевдин атын жамынып антип айткан эмес. Жана $100,000, $200,000 эмес, $100,000 мен Бакытка ошол 10 гектар жер тилкесин бүтүрүш үчүн инвестиция кылганмын деп айтып көрсөтүп атат. Бирок ага карабастан УКМК кызматкерлери мага иш козгоп, мени да камакка алды, Асырандиев экөөбүз ошол жерден камалдык. Асырандиев 15 сентябрда камалган экен. Ал эми Усанали ошол кезде мага келип, Асырандиевке да шарт коюп, силер деген азыр Айгүл жеңенин атын айтпагыла, Надырбек Турганбаевичтин атын айтпагыла, мени дагы айтпагыла, өзүңөргө күнөөнү алып тургула, мен жакын мезгилде чыгарып кетем деп ошондой талап шарт койгон. Асырандиев анын сөзүнө кирип ишенип, кандайдыр мезгил ошо айтпай жүргөн жашырып. Бирок мен айтты, мен болгону болгондой айтам, мен жашыра турган эчтемем жок. Мен бул жерден акчаны албасам, жебесем, акчаны алганына силер болсоңор, берген бул болсо, мен болгон ортодо эми ошол ишти бүтүрөмдү аракет кылып, ортомчу катары эле болуп калдым. Бирок келип азыр баардык күнөөнү мага жаап атасыңар. Мен болгонум болгондой эле айтам. Алган акчаңар болсо, берилек болсоңор жаап койгула, бүтүрүп койгула деп. Анан тим более бул жерде деген акча Камчы Кыдыршаевичтин аялында болсо, анда билсин ал киши дагы деп мен алардын шартына макул болгон жокмун. Ал жерден Усаналиева да мага коркутуу кылды. Мына мени деген Надырбек Турганбаевич кандай акыбалда болсо да, кайсыл жерден болсо да суруп кетет. Мени камата албайсыңар, мен жоопкерчиликке тарта албайсыңар, Надырбек Турганбаевичти дагы жоопкерчиликке тарта албайсыңар. Бул боюнча бир эле мен эмес, башка дагы күбөлөр бар. Ошо Надырбек Турганбаевич боюнча Усаналиеванын ушинтип айткан сөздөрүнө күбөлөр бар. Муну керек болсо ошол убакта тастыктай алам. Ошону менен биз камалдык. СИЗОдо отурган мезгилде дагы мени 5 жолу бир камерадан экинчи камерага которуулар болду. Бул 52 күндүн ичинде, 2 айга жетпеген мөөнөттө ушундай которуулар болду. Бул дагы мага карата жасалган басым, УКМК тарабынан басым болду. Анткени тергөөгө чыгып атканда бизде ошол эле Сыдык, Арсен деген опера кызматкерлер алып чыгып атты. Ошолор ачык эле мына күбөлөрдүн көзүнчө Бакыт байке, сизге карата болуп аткан бул басым биз тараптан атайын жасалып атат. Качан сиз биз менен кызматташып биздин айтканга көнсөңүз, бул кыйноолор токтолот деп эле ачык айтып атышты. Ошондой эле бул мени кармаганда уруп токмокко алып, тергөө мезгилинде беттештирүү протоколун тытып салып, Асырандиевке карата сен Бакыт Карапашевка көрсөтмө бересиң,
Бул күндө Камчек Ташиевдин офисине барып, аны менен кофе ичип отурам деп мактанып айтчу, эмне маселе болсо да чече алам деп айткан деп сөздү айтасың деп ага аябай күч колдонуп, коркутуп, ошондой эле беттештирүү протокол түзүлүп аткан мезгилде башка тергөөчү жүргүзгөн протоколду тытып салып, кайра өзү башынан жүргүзүп, Асырандиевди бир 2 жолу желкесинен сүдүрөп коридорго алып чыгып, ОП кызматкерлерге тапшырып, аны коркутуп, сабашып, 15-20 мүнөттөн кайта алып келип, кайта эле бакытка карата көрсөтмө бересиң деп аябай кыйнашты. Мен бул кыйноолор боюнча, тергөөчү тарабынан мыйзамсыз аракеттер боюнча, расмий документтерди тытып жок кылгандыгы боюнча, СИЗОдо болуп аткан кыйноолор боюнча, баягы мен Ыр Токмокко алган баардыгы боюнча мына 25-жылдын ноябрь айында президентибизге, башкы прокурорго, Акыйкатчы институтуна жазганмын. Эми Чүй областык прокурорго бир нече жолу жаздым. Кыскасы, президентибизге жазган кайрылуумдагы, башкы прокурорго жазган кайрылуумдагы кайра эле Чүй областынын прокуроруна келип, Чүй областынын прокурору аны УКМКнын тергөөчүсүнө берип атат. Мына сен үстүңө ушундай кылып арызданып атат, ушуга жооп берип кой депчи. А бул жерде деген прокуратура өзү териштирүү, текшерүү иштерин жүргүзбөстөн, өздөрүнүн тике милдетин аткарбастан кылмышты жаап жашырып, мына ошентип кайта эле тергөөчүгө берип коюп атат да. Мына сага үстүңөн арызданып атат, ушуга жооп берип кой деп. Бир гана Акыйкатчы институтуна жазган кайрылуум боюнча көңүл бурулуп, Акыйкатчы институтунун өкүлү келип, менин акыбалым менен таанышып, менин айткан көйгөйлөрдү өз оозуман угуп кетти. Ошондон кийин бир камерадан экинчи камерага которуулар токтоду. Эми бул которуулар боюнча бир аз айтып кетсем, өзү медициналык статистика боюнча адам мондай абак бөлмөгө түшкөндө ошол жерге көнүп, баягы ыңгайлашканча, мына адаптация болгонго чейин 21 күндөн 26 күнгө чейин убакыт керектелет экен. А булар мени бир жума, 10 күн, эң көп 2 жумадан ашырбай эле улам которуп атышты. Жогоруда айтып кеткендей, ошо тергөөгө чыкканда ошол эле Арсен менен Сыдык муну мына биз жасап атабыз. Андан сырткары мынакей сиз биздин үстүбүздөн президентке, башкы прокуратурага арызданыпсыз. Ал жактан эч кандай майнап чыкпайт. Сиз ошондон бир нерсе болот деп үмүттөнүп атасызбы? Эгер андай кылып арызданганыңызды токтотпосоңуз, биз дагы кысымды күчөтөбүз. Катуураак куруп сабайбыз, керек болсо Альфанын балдарын алып келип сабатабыз деген коркутуулар болду. Бул дагы бир нече күбөлөрдүн көзүнчө. Мен ар бир айткан сөзүмдү мен далилдей алам. Ушак эле жөн эле мынтип айтып койду, тигинтип койду дебейм. Ошол жерде же кагаз жүзүндө, же күбө түрүндө мен далилдей алам. Ошондой эле тергөөчүнүн расмий документти, жанагы беттештирүү протоколун мен кол коюп, мен адвокатым кол койгондон кийин алып туруп мындай болбойт деп жыртып айырып салганы боюнча дагы мына 3 күбө бар. Мына мен бүгүнкү күндө прокуратурага жазган, ошо тергөөчүнүн УКМК кызматкерлерine жазган арызым боюнча прокуратурадан биринчи кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Ал боюнча мына мен мурунку кагаз жүзүндө жазган кайрылуумда дагы тиркемелерде бар, көрсөңөр болот. Негизсиз эч кандай териштирүү ишин жүргүзбөй туруп баш тарткан. Ал боюнча башкы прокурор кайта ал ишти возобновить эткен. Бүгүнкү күндө териштирүү жүргүзүлүп мөөнөтү бар, бирок тергөөчү ачык эле бул кылмыш ишин козгоп, же мындай мыйзамдуу териштирүү жүргүзбөйм деп эле ачык айтып атат да. Анын бирден бир себеби Туйтуев бүгүнкү күндө прокуратура менен кызматташып, мурунку өзүнүн кесиптештери УКМКнын кызматкерлерине карата каршы көрсөтмө берип аткан себептүү ал бүгүнкү күндө баалуу күбө болуп эсептелет экен. Экинчиси, аскер прокуратурасы бүгүнкү күндө кандайдыр бир мыйзам бузууларда эмес, эгерде УКМК кызматкерлери сиздин мүлкүңүздү алып койгон болсо, биз ошону гана кайтарганга гана териштирүү иштерин жүргүзөбүз деген сөзүн айтып атат да.
Муну менен мен эмне айтам? Прокуратура кызматкерлери жалпысынан эле өз милдеттерин так аткарбастан, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн камсыз кылбастан булар кылмышты жаап жашырып атышат. Ошонун бири негизи мен мисал катары айтып кетейин. Мынакей менин колумда мен жазган кайрылууларга келген мынакей 30дан ашык жооптор бар прокуратура кызматкерлеринин, органдарынын. Ошонун бири мен мына кыскача тааныштырып коеюн. Бул мага 1-Май районунун прокурорунун жазган жообу. 1-Май менин кайрылууларыма мындай болуп атат да, башкы прокуратура аскер прокуроруна жөнөтөт, алар болсо Бишкек шаарына, Бишкек шаары 1-Май районуна жөнөтүп атат. Биздин мага карата козголгон кылмыш иши дагы 1-Май райондук сотунда каралып аткандыктан, мына 1-Май районунун прокурору 1-Май районунун сотуна, судьясына, анан маалымат иретинде мага жөнөтүп атат. Бул жерде жазылып турат да. Карапаш Бакыттын Чүй облусу боюнча тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Туйтуев тарабынан ага карата тергелген кылмыш ишинин алкагында туура эмес процессуалдык чечимдер кабыл алынгандыгы, көрсөтмөлөрдү бурмалагандыгы жана мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы тууралуу жазган арызы караштырылуу боюнча соттук териштирүүндө кароо үчүн сизге жиберилет деп атат. Эми соттук териштирүүдө биздин мага карата каралып аткан алдамчылык беренесинин алкагында деле бул алдамчылык болгонбу, болгон эмеспи? Адам ошол кылмышка жасаганбы, жасаган эмеспи деген гана суроого жооп берилет да. Тергөөчүнүн, УКМКнын кызматкерлеринин аракеттерине соттук териштирүү аркылуу карай албайт. Мына бул боюнча мен сотко дагы, судьяга соттук териштирүүдө суроо бердим. Мынакей ушундай кат келиптир, сиз тааныштыңызбы? Ушул боюнча эмне жооп айтасыз деп. Судья айтты, бул соттук териштирүүдө бул маселеге мен карай албайм деп. Ошол эле сотко катышып аткан 1-Май районунун прокуроруна дагы суроо бердим, сиз жооп берип коюңуз десем, ал дагы айтты, соттук териштирүүдө бул маселе каралбайт деп. Андай болсо эмне үчүн бул кагазды сотко жана мага жөнөтүп атасыңар деген суроом жоопсуз калды. Мындайча айтканда прокуратура кызматкерлери сөз жүзүндө башканы айтат, кагаз жүзүндө расмий жооптордо эптеп эле отписка кылып коюп атат да, кагаз менен эле жооп берип коюп атат. Эми бул жерде көрүнүп тургандай, мен өзүм жогорку кеңеште иштеп, кичине мыйзамды билген үчүн мына ушундай аракеттер менен канча кайрылууларды жолдоп атам, ушу мыйзамдуу жол менен чечүү үчүн. Ал эми карапайым элдер эмне болуп атат? Мондай кагаздан 1-2 жолу жооп алгандан кийин алар демек булар деген ушундай экен да, булар мыйзамды жакшы билген ушундай туура жооп берип атат эле калып калат да. Мен болбой эле кийинки кадамдарга барып, өзүмдүн актыгымды, тактыгымды аныктайын деп, мыйзам чегинде бардыгы болушун талап кылып, ушул аракеттерге барып атам. Эми мен дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу калк, мен бүгүн эле ташыйып кеткенден кийин эле чыга калган жокмун. Мен 23-жылы жогорку кеңештин аппарат жетекчисинин орун басары кызматына мен жеке Ташиевдин тапшырмасы менен бошогонмун. Аны көпчүлүк эл билет, жогорку кеңештин кызматкерлери билет. Ал кезде дагы Шакиев ушу Камчек Кыдыршаевичтин жумуштан бошотуу боюнча талап кылып атат дегенде мен айткам, Камчек Ташиевдин жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө, анын кадр саясатына киришкенге эч кандай укугу жок. Эгер ага кызмат керек болуп аткан болсо, жакшы адамча айтса, мен кызматтан жабышпайм, кызматтан бошоп кетиш мен үчүн эч трагедия эмес. Иштеп дагы, бошоп да жүргөнбүз. Бирок эми ал жерде бир аз мага карата күнөө коюлган, ушак сөз менен. Мен ошону айткам, эгерде Камчек Кыдыршаевич мен тараптан кандайдыр бир мыйзам бузуу аракеттер болгон болсо, бүгүнкү күндө баардык күч структуралары анын колунда турат. Калагандай тактап, аныктап, жоопкерчиликке тартсын. Мен андан корко турган эч кандай жагдайым жок. Бирок андай кылып бир мыйзам ретинде бир аныктай албаса, жөн эле ушак кылып, бул жерде мен дагы жогорку кеңеште башка да элге жаман көрсөтүп, мындай бир себеп менен жумуштан кетти деген андай сөзгө калгым келбейт. Ошон үчүн мен өз калоом менен арыз жазгандан баш тарткам. Жана ошондой эле жанагы мен айткан Камчек Кыдыршаевичтин бул жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө киришкени бул бийликти узурпация кылуу болуп эсептелет. Жана башка айткан сын пикирлериме ал киши өчөшүп, мен аркама куугунтук кылып,
ошондой эле кээ бир жогорку кеңештин кызматкерлерине бакытка карашта компромат тапкыла, ким көрсөтмө бергиле, кандай мыйзам бузуулары бар деп ошолорду тапкыла деп УКМКнын кызматкерлерине да тапшырма берген. Алар дагы өз кезегинде ошо жогорку кеңеш кызматкерлери менен сүйлөшүп, мага карата компромат чогултуу аракеттери болгон. Бул маалыматтар мага жеткен. Ошондуктан мен 2025-жылы 24-жылы Камчыбек Кыдыршаевичке көп жолу кайрылдым, депутаттар аркылуу жолугушууда сурап аябай көп аракет кылдым, бирок андан натыйжа чыккан жок. Ошонун негизинде 25-жылы 22 майда мен президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылганмын кат жүзүндө. Садыр Нуркожоевич мынакей ушул жогорку кеңештин төрагасы Шакиев жана Камчыбек Ташиев тарабынан мен өзүм куугунтукка алынып атам деген жагдайлар тууралуу сизге жеке түшүндүрүп берейин. Ушул кишилерден мен куугунтук болуп атам деп мен жазып кайрылгам. Бирок ал кезде президентибиз мени кабыл алган жок. Андан сырткары жана айтып кеткендей 2025 ноябрда ошол Камчыбек Ташиев күчүндө туруп ошо мени каматкан кезде дагы мен ошол жакта болуп аткан кыйноолор, башка маселелер тууралуу мынакей айтып кеттим. Дагы бир кайталап коеюн. Президентибизге, башкы прокурорго акыйкатча баарына жазгам, кайрылганмын. Андан сырткары дагы мен ошондон бери эч токтобостон да СИЗОдо отурган кезде дагы, андан кийин чыккандан кийин 3 айдын мезгилинде дагы мынакей бир нече жолу башкы прокуратурага, аскер прокуроруна жазып келатам. Ошондон айтып атам, 30дан ашык мага жооптор бар. Ошонун баардыгын мен да мүмкүн болсо видеонун астына кат жүзүндө кайрылуумду кошуп тиркеп коем. Кимге кызык болсо алып ачып окуп көрсөңөр болот. Ошондой эле мына 26-жылы президентибиз дагы айтпады, УКМКнын кандай бир мыйзам бузуулар боюнча да мына аскер прокуроруна кайрылсаңар болот деп. Ошол убакта башкы прокурор дагы жогорку кеңеште өзү айткан Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна суроо бергенде, мына көп элдер кайрылгандан коркуп атышат, же кайрылгандардын да маселеси каралбай атат дегенде, бүт маселе каралат, коркпой эле кайрылсын деген. Мына коркпой кайрылгандардын маселеси каралган жок бүгүн дагы. УКМКнын мен ачык эле айтайын, прокуратура органдары бул УКМКнын бир обвинительный конторасы эле болуп калган. УКМК эмне деп айтса, ошону булар сотко колдоп берет, ошону тергөөдө жана обвинительный заключение деп коет го. Айыпталуучу корутунду дейт кыргызча. Ошону бекиткен прокуратура да сотко өтүп атканда баардык кылмыш ишти сотко прокуратура таанышып, андан кийин сотко өткөзөт. Бир дагы бир УКМКнын иши боюнча прокуратура каршылыгын көрсөткөн эмес. Көрсөтө да калбайт бүгүнкү күндө да. Ошондуктан мына бүгүн дагы прокуратура тарабынан кылмыш иштерин жаап жашыруу фактысы болуп атат. Мынакей УКМКнын кызматкерлерин ушинтип өздөрү коргоосуна алып атат. Эч кандай мыйзамдуу териштирүү иштерин жүргүзбөй атат. Ошондой эле мен Назира Усеналиева боюнча дагы Ички иштер министрлигинин башкы тергөө бөлүмүнө ГСУга кайрылгам. Алар дагы мөөнөт жетпей калды деген шылтоо менен кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Андан кийин мен аны дагы башкы прокуратурага жазып, ал жактан кайра козготуп алып келдим. Аны ГСУ болсо бүгүнкү күндө Ленин райондук ички иштер башкармалыгына өткөзүп койгон. Алар дагы мына бир айдан ашык мөөнөттөн бери ал боюнча эч теме карабай атат. Анын себеби Назира Усеналиеванын бул жерде мен Назира Усеналиеванын үстүнөн жазган арызымдын ичинде президентибиздин жакын адамдары болуп эсептелген Жаныбек Кубандыков, ошондой эле кеңешчи болуп жүргөн Калнур Келдибековичтердин дагы менен байланыштуу болгондуктан муну атайлап ошол президентибиздин айланасында кээ бир адамдардын кийлигишүүсү менен атайлап иш мыйзамдуу териштирүү жүргүзүлүүгө бут тосуулар болуп атат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге буга чейин 3 жолу кат аркылуу кайрылдым. Кабыл алууңузду да бир нече жолу сурандым. Сиз кабыл алган жоксуз, кайрылган жоксуз, кайрылуума көңүл бурган жоксуз. Балким сизге бул кабар жетпегендир. Балким сиз укпагандырсыз аны, балким сизге андай маалыматты жеткизген жок. Эми мен ошондуктан мынакей жалпы маалымат каражаттары аркылуу кайрылууга аргасыз болуп отурамын.
менин кайрылуума көңүл буруп коюңуз. Сиздин жаныңыздагы ошол адамдардын сиздин атымыңызга дагы мындай көө жаап атат. Эми бардык эле нерсеге мен сизди кийлигишип, ушу мага чейин кийлигишип атат дегенден алысмын. Бирок ошол адамдар сиздин жаныңызда жүргөндөн, сиздин атыңызды пайдаланып, жакын мамилеңизди пайдаланып, ушундай иштерге барып, акыйкат, адилеттүү, мыйзам чегинде каралышы керек болгон иштерге дагы бут тосуулар болуп атат да. Ошого көңүл буруп койсоңуз. Ошондуктан жалпы эл журт силерге дагы мен жөнүндө болгон ар бир ушак айын сөздөр болду, жалган жабуулар болду. Ошонун актыгын такташ үчүн мен өз көрсөтмөмдө дагы кагаз жүзүнө да тиркеп коем. Аны убактыңарды бөлүп таанышып көрсөңөр болот. Эгерде кандай маселе болсо, мен видео кайрылуу аркылуу кагаз жүзүндө жооп бергенге мен даярмын. Суроолор болсо комментарийге калтыргыла. Ошондой эле урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен бүгүнкү күндө жалпы эле укук коргоо органдарынын мыйзамдуу карашына, адилет чечим чыгарышына болгон ишенимим түгөндү. Ошондуктан сизден суранып кетет элем, менин ишим боюнча бул жерде эми ат аталып аткан Камчыбек Кыдыршаевичтин да аты аталып аткандыктан ушуну бир мамлекеттик комиссия түзүп, ал жерге ар бир укук коргоо органдарынан өкүлдөрдү киргизип, ошондой эле коомчулуктан, коомдук активисттерден, мамлекеттик эмес укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрүнөн кирген комиссия түзүп берүүңүздү мен суранат элем. Анткени укук коргоо органдары эч кандай мыйзам жолунда териштирүү иштерин жүргүзгөн жок. Ошол эле мен сизге жазган катымда тиркемелерде, жана бул видеонун аркасында тиркемелерден карап көрсөңүздөр болот. Прокуратура жана ИИМдин тергөөчүлөрү эч кандай бир дагы териштирүү ишин жүргүзбөй туруп эле, жөн эле, кыргызча айтканда жөн эле алып туруп, убакыт өтүп кетти деп эле баш кылмыш ишин козгоодон баш тартуу токтомун чыгарып коюп атат. Бүгүнкү күндө дагы ошол тергөөчүлөргө тергөөчү эмне жумуш кылыш керек болчу, кандай иш, тергөө иштерин жүргүзүш керек, кандай амалдарды, кимди сураш керек, кайсыл документтерди такташ керек экенин ар бирин мен жазып, башкы прокурорго ушул ишти аткарган жок деп, ошону мындай кадам менен мен айтып жасатып атам да. Булардын фактически ишин мен өзүм жасап атам. Эми мен өзүмүн мыйзамдуу жол менен өзүмдүн актыгымды такташ үчүн айла жок, ошол кагаз жүзүндө кайрылып ушул нерселерге барууга мен аргасыз болуп атам. Ошондуктан дагы бир жолу Садыр Нуркожоевич, ушу менин кайрылуума көңүл буруп коюңузду суранам. Жалпы калайык калк силерге дагы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жана ушул тиркеменин астында мен кагаз жүзүндө кайрылууну тиркеп кетем. Убактыңызды бөлүп таанышып койсоңуздар болот. Чоң рахмат.